эч ким эч качан эч нерсе унутулбайт депчи. Ооба. Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарды куттуктайбыз. Биз бул жумайды Касымбай атанын үйүнөн баштадык. Бул жерде биздин согуштун ардагери Касымбай ата жашаган 99 жашка чыгып үйдөн кетип кетти. Бирок ошентсе да биз үй бүлөсү менен жакшы карым-катыштабыз. Келип азыр бул жака кол атабызга биз үй бүлөсү менен сүйлөшүп анан топураткан чагыбыз. Көчө китебин дагы алдык Касымбай атанын. Негизи бул китеп боюнча дагы өзүнчө бир сөз кылабыз. Атанын колунан алсак да жакшы эле, бирок ошо осуят кылып таштап кеткен экен. Бизге китептерин азыр небереси тапшырып отурат. Чоң рахмат. Сүйүнүп биз келгенде сүйүнүп башкача кетип атат эле да. Эмне силер келгенде эле өзү негизи башкача болуп калат эле мындай. Күчтүү болуп, жакшына болуп, байраттуу болуп, жукту урматтап сыйлап келгениңиздерге Аллага чексиз шүгүр болсун иншалла. Сиздерге рахмат дейм. Аталы жок болсо барып келели, үйүн зыярат кылып, Куранды дуа окуп келели келгенбиз. Ошода Алла разы болсун. Жакшы отурасызбы? Байрамыңыз менен. Рахмат. Дагы эле ошол боюнча жаш экенсиз, дагы эле ошол боюнча сулуу экенсиз. Жакшы. Азаматсыз. Siz bata veri biz konfet daha çıkarıp başladık. Konfet burada çıkarmaya gerek. Konfet daha. Cengiz günü